дыйкандарыбыз өстүргөн айыл чарба продукцияларын биз башка мамлекеттерге экспорттойбуз. Ошо маалда алар бизден справка алышат. Мына департамент фитосанитария деген бар, Минсельхоздон. Эгерде мен азыр айтсам, алар кандай шарттар түзүп берип атканын силер көпчүлүгү ишенбейсиңер. Бирок жакынкы эле күндө 3 күн алдын биз департамент фитосанитарияда Минсельхоздун 3 адамын жана бир частный лабораториянын жетекчисин кошуп камадык. Ал жерде 700 сомдон бере турган справканы айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө 22 000 сомдон берип аткан. Мына биздин мамлекеттик кызматкерлер шарт түзүп берүүнүн ордуна кайрадан коррупцияны өнүктүрүшүп 22 000 сомдон бир справка 700 сом турат экен. Ошолорду мына 4-өөнү биз камап койдук. Мына 5-6 күндөн бери элдер 700 сомдон кайрадан справканы ала баштады. Мына ошондуктан ар бир бүгүнкү күндө мына келип аткан биздин өкмөт мүчөлөрү ар бири өзүнүн функционалдык обязанностьтарын жакшылап аткарышып, кол алдында иштеп аткан департаменттер кайсыл кызматтарды көрсөтүп элге жардам берип атабы же болбосо элге түйшүгүн арттырып атабы, ошону караш керек. Биз эми өзүңүздөр көргөндөй Акылбек Үсөнбекович биринчи жолу айтты, мен дагы айтып коюуга милдеттүүмүн, элдин жүгүн алып кетип атабыз. Элдин жүгү өтө оор жүк. Ал жүктү көтөрүп, ал жүктү ошо күчүбүз жеткен жерге чейин көтөрүп барып, кийинкилерге достойно өткүзүп беришибиз керек. Ошондуктан мына Минсельхоздун министри отурат. Мен ачык эле силердин алдыңарда айтып коеюн. Ушул маселе боюнча каттуу өзүңүз киришпесеңиз болбойт. Эгерде киришпей турган болсоңуздар, анда биз ошо Минсельхоздун азыр зам министри ошол департамент аркылуу алып атканын азыр жетип атабыз. Департаменттин зам директор департаменти ошол отуруп алып, жана коррупциялык иштерди жүргүзүп атышат. Бардык жерде, бар тармактарда өздөрү мафиялар түзүлүп калган. Ошо мафиялар аркылуу элдин үстүнө жүгүн артып келе атышат. Ошону биз ойлоймун, биздин өкмөт ушуларды жоёт деген ойдомун. Рахмат.